Мээрбек Мискенбаевду коркутуп башташты. Экс-депутат Мээрбек Мискенбаевду акыркы күндөрү коркутуулар башталгандыгын ал өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Анда ал: "Достор, кечетен бери менин телефонума белгисиз номерден коркутуулар болуп жатат. Бул эки браттын кимисинен салам каттар болду экен. Силер кандай ойлойсуңар, достор?" деп жазып төбөндөгүдөй сүрөттөрдү жайгаштырган. Анда мындай деп жазылган: "Кандай Мээрбек мээси жок. Короче, иним, жакшылап, внимательно көңүл бур. Сен менен эч байланыша албадык звонок кылып. Тоңдон келбедиң окшойт. Билем, сен жаш саясатчысың, эми өсүп келе жаткан. Бирок ар нерсенин чеги болот. Чектен көп чыкпай, акылыңды жыйнап, ойлонуп жүр. Тилим бар деп эле ар нерсени дөөдүрөй бербей. Биздин брат жөнүндө дагы бир дөөдүрөсөң, өзүңдөн көр. Жаназаңа жылкы алып, даярданып кое бер. Башкаларды сүйлө мейли. Бул саясатчылар деп түшүнөйлү. Брат сенин атаң кылбаган жакшылыктарды элге кылган. Аны жөнөкөй элдер билет. Сенин үй бүлөң жөнүндө толук маалымат бар. Ким кайсыл жерде, саат канчада дегендей. Тигил тилиңди тыйбасаң, итальянский галстук кылам. Орозодо Алланын алдында касам ичип, акыркы китайский предупреждение сага. Ойлобо, коркутуу болуп жатат деп. Өлгөндөн кийин көрөм кимге керек экендигиң. Өлсөң койнуңдагы катын дагы сеники эмес болуп калат, билесиңби? Балдарыңдын жетін жыттап өмүр сүр. Бүгүн үйдөн чыкпа, шпаналар атаста отурушат. Бул менден сага Орозодо фора деп коркутуу болгонун жарыялады Мискенбаев. Булак Сокол Медиа. Турсунбек Акун экинчи ирет сурак берди. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Азиз Батукаевдин абактан бошотулганы боюнча 16 майда экинчи ирет сурак берди. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна өзү ырастап, тергөөчүлөр аны 2 саат сураганын билдирди. Биринчи жолу 5 саат сурак бергем. Мен Нарымбаев табалдык жөнүндө айттым, жаңы фигуралар чыгып жатпайбы? Экс-президент Атамбаев баштап түздөн түз катыштыгы бар экенин, алар мага кандай кайрылганы боюнча ачыкка чыгарып жатам. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айыккы сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Турсунбек Акун ошол кезде акыйкатчы катары иштеп жаткан. Буга чейин Акун Батукаевге дарыгерлер койгон диагнозго ишенип, анын таламын талашканына өкүнөөрүн билдирген. Мындай пикирин Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна катышкан учурда айткан. Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаева, жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана баш дарыгер кармалган. 2 дарыгер кайрадан үй камагына чыгарылган. Мегакомдун директору премьер-министрдин бажасы үй бүлөмө асылды. Каматам, түбүңө жетем деп коркутту. Бүгүн 17 майда жогорку кеңеште КТ Мобайл боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын биринчи отуруму өтүүдө. Депутат Алманбет Шыкмаматов маалымат каражаттарында Иманкадыр Рысалиев өкмөттө жыйын өткөрдү деген кабарлар жарыяланганын билдирди. Маалымат каражаттарында Иманкадыр Рысалиев өкмөттө жыйналыш өткөрдү деп жарыяланды. Ал жыйналышты өзү алып барып, мамлекеттик органдардын жетекчилерин чакырып, аларга тапшырмаларды бериптир. Биз ушул жерде Сапар Исаковду президенттик аппараттын бөлүм башчысы болуп өзүңдүн функцияңдан чыгып, өкмөттүн мүчөлөрүнө жээп боюнча тапшырма бердиң деп жумуштан айдап камакка алынды эле. Иманкадыр Рысалиевдин өкмөттө жыйын өткөргөнү чынбы деп сурады Шыкмаматов. Мегаком компаниясынын директору Акылбек Жамангулов Иманкадыр Рысалиев өкмөттө 3-4 жолу чогулуш өткөргөнүн айтты. Чогулушта КТ Мобайл тууралуу долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген. Андан тышкары 2-3 жума мурун ал маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинде чогулуш өткөрдү. Ал жерде мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин Альфа Телекомдун жетекчилери катышты. Анда бул долбоорду ишке ашырыш керек деген сөздөр айтылды. Ошону менен катар эле коомду түзүп жаткан жетекчилерди жумуштан четтетем деген коркутуулар болгон дейт Жамангулов. Жамангулов бир нече жолу коркутуулар болуп,
телефон чалуулар болгонун белгиледи. Ар кандай коркутуулар болду. Бул долбоор өкмөт үчүн маанилүү экенин айтты. Үй бүлөмө асылды, каматам, түбүңө жетем дегендей сөздөрдү билдирди, деди Жамангулов. Ал депутаттарга Рысалиевдин жазган каттарын көрсөтө турганын белгиледи. Ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын жетекчиси Иманкадыр Рысалиев премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин бажасы. Анан айтсаңыз, жеке сизге кандайдыр бир басым жасап, эртерээк акчаны котор, эртерээк КТ Мобайлдын счетуна Мегакомдон акчаны котор деген басымдар болдубу? Андай нерселер болду. Кандай? Бир ирет эмес, аябай эле көп жолу телефон аркылуу да чалуулар болду. Бул долбоорду ишке ашырбасаң, эми ар кандай коркутуулар, көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттары да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча. Эмне деп ошону ачык эле айтпайсызбы? Мындай. Эми үй бүлөмө асылды. Бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча. Мен эми кишини сыйлайм, өткөн тажрыйбасын сыйлайм. Бирок тилекке каршы мен жетекчи болуп баргандан кийин эң биринчи ошол Альфа Телекомдун кызыкчылыгын көздөшүм керек да. Анан ошого каршы чыкканыма байланыштуу ал үй бүлөмө чейин асылды. Эми бирок ошондой коркутуулар болду. Кандай камайбыз дедиби, же эмне деди? Же жумуштан алабыз деди, же эмне дейт? Эми мен сени текшертем, каматам, укук органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барды да. Эми бул мен ачык чыкканга туура келип атат. Кечирип коесуздар, бирок бул мен ойлойм үй бүлө бул өтө баарыбызга эле маанилүү нерсе болуш керек. Сизге WhatsApp аркылуу жаздыбы? Эми бар, анан кийин сиздерге да көрсөтөйүн, ал жазылган. Анда бизге ошол SMS аркылуу, мындай телефон аркылуу коркуткан бизге распечатка кылып берип койсоңуз. Беребиз, рахмат. Анан Сайтта жазган саясий кабарлардан. Айнура Төлөгөнова: Дамир уулум ак жеринен караланып жатканына жүрөгүм тилинип, сай сөөгүм сыздап жатат. Баламдын жок жерден караланып, жалган жалаага кабылып, азап чегип жатканына ичим өрттөнүп, жүрөгүм тынчыбай жатат. Кан басымым көтөрүлүп, дары менен жашап жатам. Ушул Сооронбай Жээнбеков үчүн шайлоодо аябай чуркап иштеп бердик эле. Үй бүлөбүз менен балдарыбыздын баарысына колдон келишинче тарбия бердик. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Соода сатык менен өзүм илгертен эле алектенем. Жашоо тиричилигибиз ошол соода сатык менен. Дамир уулум бөөдө жерден караланып жатат. Кылмыш иши мыйзамсыз козголду. Биздикиндей үй-жай азыр ар бир кыргызда бар. Дамиримди ойлоп санаам санга бөлүнүп жатат. Энемин да жүрөгүм тынч болбой калды. Бийлик абдан туура эмес иш кылууда. Дамир ошол Жээнбековдун өзүн да кайтарып жүрчү эле. Ушундай болот деп түк ойлогон эмесмин. Менин балам ак жеринен запкы тартууда. Саясатка деле аралашкан эмес эле. Бирок саясаттын курмандыгы болуп жатат учурда. Ачык саясат. Губернатор Трампты анын элеси түшүрүлгөн байпак кийип тосуп алды. АКШнын президенти Дональд Трамп иш сапары менен Луизиана штатына барганда аны сюрприз кылып күтүп алды. Луизиана штатынын губернатору Билли Нунгессер АКШ президенти Дональд Трамптын элеси түшүрүлгөн байпакты кийип тосуп алды. Луизианага жумушчу сапары менен барган президент атка минердин мындай тамашасына баа берип, жанында турган фотографтарга да көрсөтүүсүн суранган. Байпактагы сүрөткө Трамптын чач жасалгасы түшүрүлгөн. Эми элестетип көрүңүз, Путинди же Ким Чен Ынды жергиликтүү губернатор ушинтип тосуп алса кандай болмок? Албетте, Путин саясаттан түп орду менен жоготмок. Ким Чен Ын аны овчаркаларына салып берип же аттырып бул өмүрдөн кош айттырмак. Борбор Азиядагы лидерлерчи? Булак Назар Ньюс KG. Жалал Абад шаарында мыйзамсыз илинген көрүнөк жарнактарды алуу уланып жатат. Анда кала мэриясынын мамлекеттик тил комиссиясы жана муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан түзүлгөн атайын комиссиялык топ рейд өткөрдү. Анын жүрүшүндө шаардын Борбордук, Нагима Айтматова жана Ленин көчөлөрүндөгү иретсиз жайгашып, эскилиги жеткен жана мамлекеттик тил эрежелери сакталбаган жайлар текшерилди. Арасында буга чейин эскертилгенине карабай, оңдолбогон көрүнөк жарнактар алынды. Андан сырткары уруксат кагаз албай жарнак илип алгандарга эскертүүлөр берилди. Шаарды иреттөөдө көрктү бузуп, чаржайыт илинген көрүнөк
жарнактардан арылуу иштери мындан ары да улантылат. Бул шаар мэринин атайын тапшырмасынын негизинде каланын көрүнүшүн жакшыртууга багытталган. Биз мына ушул көрүнөк жарнактарды оңдоп түзөө иштерин боюнча ай сайын рейдке чыгабыз. Анан ошолор боюнча биз туура эмес жазылгандарга эскертүүлөрдү беребиз. Эскертүүлөрдү өз мөөнөтүндө албагандарды биз ошол туура эмес болгондорду алып салууга туура келет да, туура эмес жазууларды алып салууга туура келет. Жалал Абад шаарында энелер күнү белгиленди. Барпа атындагы драма театрында өткөн иш-чарага баатыр энелерди лимузинде алып келишти. Аларды шаар мэри Мураталы Тагаев менен шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов оркестрдин коштоосунда гүл менен тосуп алышты. Майрамдык салтанатта кала башчысы тарабынан куттуктоо сөздөр айтылып, энелерге концерттик программа тартууланды. Жалал Абад шаарынын өсүп өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан айымдар жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланды. Аларга сыйлыкты жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова тапшырып, жалпы аял затын куттуктады. Ал эми жергиликтүү бийликтин бюджетинен энелерге акчалай сыйлыктар берилди. Шаарда жалпы 27 эне даңкы, 204 баатыр эне намын алган энелер бар. Арадан жаш кулагына карабастан, эне алдында бала бойдон калып, өмүр бою анын мээрин сезет. Бүгүн аянбастыктын, жылуулуктун жана түбөлүк жароокерликтин символу болгон энелерибиздин күнү. Бейиш энелердин таман астында деп бекерден айтылбаса керек. Биздин ийгилигибизге чогуу кубанып, ар дайым балам деп ойлоп жүргөн энелерибиздин ак сүтүн актоо эң чоң милдетибиз. Азыркы учурда энелерибиз үй бүлө очогун сактоодо гана эмес, өлкөнүн өнүктүрүүдө бир топ салымдарын кошуп келишүүдө. Кыргызстандагы аялдардын баарынын өзгөчөлүктөрү көп. Үйдө дагы, бала тарбиялоодо дагы, коомдук иштерде дагы аябай активдүү. Энелерге мен ар дайым чың ден соолук, узун өмүр каалап кетем. Энелердин эч качан көз жашы төгүлбөсүн. Мына быйылкы энелердин күнү аябай жакшы өтүп атат. Элдин баардыгы, энелердин баардыгы ыраазы. Биздин быйылкы жылкы мэрибиз Жалал Абад шаарынын мэри Мурат балама рахмат. Чыңгыз Айтматов айыл өкмөтүндө турам. Өзүм 7 балам бар. Ушунчалык Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр жакшы. Мурун Шумалга чейин келип биз мынтип майрамга лимузин эмес, такси менен келген эмеспиз.